Assalamu alaikum, hormatуу мекендештер, кадырман кыргызстандықтар, арбаңыздар. Бүгін буйруса Рамазан айынын 3-10 күндүгүнүн эң акыркы күндөрүндө турабыз. Жалпы кыргызстандыктар, жалпы момун мусулман бир туугандар, эртеңки арапа, бүрсүгүнкү айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн биз Ак Ниет Аманат коомдук фондунун жааматынан куттуктайбыз. Hormatуу мекендештер, мына Алла Таала чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Быйылкы Рамазан айын керемет сонун өткөрүп алдык. Сөздүн кыскасы бүгүн баягы 6 балалуу Жалал Абадтагы баягы Индиядагыдай жыш жайгашкан жерге, момундай айтканда тупик жерге салып аткан 6 балалуу үй бүлө, муктаж үй бүлөгө салып аткан үйүбүзгө караңыздар, бүгүн кирпич келип түштү. Бул кирпичтин эми мен сиздерге историясын айтып берейин. Бул кирпич бүгүн Базар Коргондогу кирпич заводдордун биринен бүгүн биринчи эң алгачкысы болуп чыкты. Анан карагыла, эң биринчи кирпич заводдун эмесин эшигин ачаары менен биринчи эмесин кайрымдуулукка жөнөттү. Албетте бул ошол кирпич заводдун атынан эмес, бул ошол кирпич заводдон алып биздин ушул строительный компания, курулуш компаниялардын бири бул сыр бойдон калсын деп, аты дареге дагы сыр бойдон калсын деп аябай суранды. Мына ошол бир тууганыбыз ошол кирпич заводдун эң алгачкы ачылаары менен, эшигин ачаары менен кирпичтин биринчисин алып кайрымдуулукка жөнөттү. Аллах ыраазы болсун, ушул курулуш компаниядан аты аталып аталбаган бир тууганыбыздан Алла ыраазы болсун. Бүгүн бул жерге жалпысынан 3,5 миң кирпич келди. Урматтуу туугандар, эми могу солдаттар азыр кирпичти ташыганы даяр турушат экен. Салам алейкум, кандайсыңар? Алейкум. Салам алейкум, кандайсыңар? Бул оппа. Бул кадимки мен сиздерге айтып аткан 6 бир тууган деп атпаймынбы? Ошо 6 бир туугандын экиси, эң чоңу бул, Сен качада окуйт элең? 7 да? Азамат ишти кылып атыпсың да. Мына ушундай достор, Куттубек таксыр өзү дагы бул жакта азыр. Мен сиздерге көптөн бери бул жакты көргөзүп элем. Эми караңыздар. Мына алыстан көргөзүп бериңиз. Мына ушул жерден азыр эми карагыла. Кирпич кайерге келип түштү, көрдүңүздөр. Ушул жерден кирпичти дагы, кумун дагы, песогун дагы, башкасын дагы эми такта тинекесинден бери ушул жерден ташып, эми айла жок, ушул үйдү көтөрүш керек, аманчылыкта тапшырыш керек туугандар. Бүгүн негизи Рамазан айынын акыркы күндөрү биз өзү пландарыбыз, иштерибиз, азыр башка иштердин үстүндө жүргөнбүз. Кече күнү биз буюрса Жалал Абад жергесинде керемет бир ифтарлыктарыбызды өткөрүп алдык. Ал эми бүгүн Жалал Абад жергесинде, эртең Ош жергесинде ошо Рамазан айынын эң акыркы күндөрү колубуздан келишинче ушул муктаждарды кыдырып, продукт, азык түлүк таркатып аткан учурубуз эле. Бирок жолдо ушул кирпич келатат, тосуп алла, чүрүп алла дегенден ишибизди токтотуп коюп бул жака чуркап келип калдык. Эми бул могул фундамент боюнча мен сиздерге көргөзө элек болчумун. Өзүчө фундамент толугу менен бүткөн туугандар. Кандай болуп бүткөнүн мен кийинки эфирде толук подробно сиздерге көргөзөйүн. Анан мына фундаменттин толук отчетун кийинки видеодо кылайын туугандар. Мына фундаменттин бүтүшүнө общий канча расход кетти, канча чыгым кетти, устакылары канча болду, жана башкасы канча болду, негизи үй кандайынан эмнеси эмне болду, кийинки эфирлерде сиздерге кызыктуураак болуш үчүн кийинкисине токтолоюн дагы. Мен ушул жерден паузаны кылайын. Салам алейкум. Куттубек таксыр, кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Кара терге кирип жумушту кылып атасыз. Ден соолук кандай? Бала чака тынчпы? Шүгүр болду. Майрамдар менен эртең. Рахмат өзү. Мына караңыз, азыр ушул Рамазан айынын эң акыркы күндөрү бир туугандарыбыз кирпичтерин жөнөтүп, ушул сизге деп жардам жөнөтүп калып атышат. Алла разы болсун, Жакшы сөзүңүздү айтып кетсеңиз жакшы болот. Иштерине ийгилик. Ошо жакшы эч аманды көрүшпөсүн. Бизге жакшылык кылса, аларга Кудайдан кайтсын. Дайым иштерине ийгилик. Негизи мына ушундай элдин жардамын мындай кандай эме менен кабыл алып атасыз? Сизге эл колдоп, жардам берип аткан бир колдоолорун. Жакшы эле. Жакшы кабыл алып атабыз. Ушул элдерден Алла разы болсун. Эч аманды көрүшпөсүн. Кудайым аларды колдоп дайым берекесин бере берсин. Эсиңиздеби, бир 3-4 ай мурун ушул жерде үйүңүз урайын дегенде сиз экөөс ушул жерден таанышып, эми эмне кылам, эми билбейм, Кудайым ушу пешинеме бергенин жазганын көрө жатарым деп ушундай бир сөздөрүңүздү айттыңыз эле. Мына Кудай насип кылып, мына үйүңүз бузулуп, үй башталып кетти. Баары мында ичтен сүйүнүч сезим, же болбосо бала чаканын кубаныч сезимдер болуп атабы? Болуп атат ошондой сезимдер. Келинчегиңиз? Ал аябай эле кубанып, келинчегим быйыл там бүтүп калат экен деп.
Алда үйлүү үйдө болуп тынбай калат дуа экенбиз деп. кылып отурат, басса турса деле ошо силерге, ошо элдерге ыраазычылыгын айтып, ошо багымдап намаз окуп, ошо дуа кылып атат тынбай эле ал деле. Иншалла Алла разы болсун. Дайым дуада болуп туруңуздар, Рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, эми ашыкча комментарий, комплименттен аз болуңуздарчы, азыр алысыраак болуңуздарчы. Болгондо дагы ушу Рамазан айында ушак айкындан алысыраак бололу. Давайте бирөөнүн аркасын чукуп, бирөөнүн маселесин мындай кытыгыланды токтотолу. Ар бирибизде кемчилик бар. Эч ким кемчиликсиз бул жашоодо жашаган эмес. Ар бир инсанда кемчилик бар. Бул кемчиликсиз бир гана пайгамбарыбыз болсо керек. Бул инсан баардыгыбызда кемчилик бар. Ошон үчүн бирөөнүн кемчилигин, бирөөнүн абийирин ачкандан алыс бололучу туугандар. Сураныч сиздерден, Бул жасап аткан ишибиз, бул баштап аткан ишибиз биринчиден Алла тааланын ыраазычылыгы үчүн, экинчиден ушул 6 Кыргызстандын келечеги болгон жап-жаш балдар үчүн. Жана ошо 6 баланын арасында 6 айлык кичинекей наристе үстү урайын деген үйдө жашап аткан ошолор үчүн салынат. Ошону туура түшүнүңүздөр. Урматтуу туугандар, мен бир нерсени дагы бир айтып кетейин. Кечээ күнү бизден Санкт-Петербург шаарында эмгектенип жүргөн Жалал Абад облусуна караштуу Кызыл Суу айылынын балдарынын атынан деп мына тайгаралык жаамат болуп калат экен. Ушу Калмакчынын жогорунда Сузак районунун Кызыл Суу айылы бар. Мына ошол Москва, Санкт-Петербург шаарында иштеген жаамат 31 000 рубль аманатын ушул таксырыбызга жөнөттү, урматтуу туугандар. Андан сырткары кээ бириңиздер ушул экран алдындагы шотторго колуңуздардан келишинче көмөктөшүп атсаңыздар керек. Ошонун баардыгы ушул дарегине келип түшүп атат. Мен буюрса кийинки эфирлерде мына фундаментти отчет кылганча сиздерге айтып кетейин. Анан дагы бир нерсени айткым келет. Бул кирпич азыр бир кирпичтин баасы бир канча 10 сом, 12 сом болушу мүмкүн да. Примерно деп коеюнчу. Мен сиздерге кайрылгам, ар бир көрүүчү келе бир эле кирпичтен салым кошсок, ушул видеону бир күндө 10 000 адам көрсө, бир эле күндө ушул фундамент кирпичи бүтүп калат экен деп сиздерге кайрылгам. 10 сомдон тартынбай уялбай эле ушул астыдагы реквизиттерге салып коюңуздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн Рамазан айынын эң акыркы күндөрү, жарышыңыздар. Ушундай жакшылыктарда жарышыңыздар. Анан бул кирпич маселеси да жакындап калды чечилерине. Себеби бүгүн азыр 3,5 000 кирпич келдиби? Бизге дагы 10 000 кирпич жетпей турабы? 10 000дин азыркы учурда Умра жергесинде зыярат кылып жүргөн, биздин көптөн бери кызматташып жүргөн, атым айтпай эле койду эле, бирок мен ушундай кичине аша чабып кетем. Анткени эмне үчүн айтам? Кээ бир инсандар ошолордон үлгү алсын, ойгонсун. Колунда барлар ошолорду көрүп бир стимул болсун деп айтып келем, үлгү алсын деп айтып келем. Бул садакату жария деп коет, купуя садака деп коет. Ошон үчүн мен бул садакату жариянын жолунда иш болуп аткандыктан айтып эле кетейин. Бизден Шакир деген ажыбыз бар. Бизге дайым кызматташып келет. Өзү Карадарыдан болот. Мына ошол Шакир ажыбыз дап даяр турган 2 КАМАЗ кирпичин берген. Машалла, Алла разы болсун. Биз нол жерлерди тазалап атканбыз да. Нол жерлерди тазалап алып, ал кирпичти ташымак болуп атканбыз. Ал кирпич даяр, мен барып көргөм. Ушу бир кыш көрүп калган, бир жаан көрүп калган кирпич, бирок сонун эле кирпич турат, 2 КАМАЗ. Эми ал 2 КАМАЗда канча миң кирпич чыгат билбейм. Ал кирпич менен го толук жетпесе керек, но баары бир дагы бир 4-5 миң кирпич калды калганы. Калганы буюрса ушул эл жакшылары менен аны да тикелейбиз. Андан сырткары дагы бир нерсени айтып кетейинчи, чындап эле. Чатырына, тинекесине жардам берем деген Москвадан бир инибиз байланышып атат деп айттым элем го. Мана ошол инибиз дагы ушул Рамазан айында жетишип калайынчы деп чатырына чейин, эми чатырына канча кетет билбейм, ошого чейин салымды кошуп калайынчы деп Ороз деген бир тууганыбыз кече 35 000 рубль, жаш жигит, жаш инибиз 35 000 рубль аманатын жөнөттү. Эми ал ошол шифрына же тинекесине жаратып коюңуз, канчалык келет ошого жаратыңыз деди. Кудай кааласа Ороз бир тууганыбыз Санкт-Петербургдагы Кызыл Суу жааматы, бүгүнкү кирпичти берген ушул курулуш компаниянын жетекчиси бир тууганыбыз, жана зыяратта жүргөн Шакир ажы, Алла разы болсун. Жана көмөктөшүп аткан 1 сом, 1 кирпич, 10 сом, 5 сомдон көмөктөшүп аткан бир туугандар, баарыңыздардан Алла таалам 2 дүйнө разы болсун. Рамазан айында сонун иш жасап жетишип атасыздар. Буюрса ушундай колдоп турсаңыздар, быйыл биз жок эле дегенде 4-5 ушундай үй салып алсак керемет болот эле, иншалла. 6 баладан ар бир үйдө 5тен жашаганда деле 20 жанды үйлүү кылып алсак кандай сонун быйыл. Келгиле дагы көмөктөшүңүздөр. Бир бололу, биригели ушундай иштерден көп-көп жасайлы. Ушул үйгө дагы деле көмөктөшүш үчүн ушул видеонун астына реквизиттер коюлат. Бүгүн эртең аракет кылып калыңыздар. Анан урматтуу туугандар, кээ бириңиздер ушул садакату жария деп болсо Морозов фитир деп салып атасыздар. Мына ошол сиздердин салган аманатыңыздарды колдон келишинче аракет кылып, анан дагы бир нерсени айтып кетейин, жана ушул продукталарга кошуп таркатып коюңузчу деп
такси жааматы Манас деген бир тууганыбыз дагы Москвада Манас деген бир тууган регион деген такси бар экен. Жаамат ошодон 8.000 рубль аманат жөнөттү, бирок ал продуктага деп жөнөттү. Ушул кимиңиздер үйгө, кимиңиздер продуктага кыскасы кандай деп салсаңыздар, жазып коюңуздар, ошого жараша аманаттар дарегине жеткирилет. Биз дагы колубуздан келишинче аракеттебиз. Ушул элдин аманатын, өзүбүздүкүн, дос жарыбыздыкын колубуздан келишинче бириктирип, аракет кылып эртерээк таратып калайлы деп. Туугандардыкын, бир туугандардыкын дегендей. Экран аркасында Закир агабызга рахмат. Ушул Закир агабыз бүгүнкү келген 3,5 миң кирпичти ушу байланышып отуруп ушул маселени чечип берди. Биздин жаамат, биздин фонддун мүчөсү ушул медерди карап эле турбайын деп ушул үй башталгандан тарта чындыгында ар жагынан тартып, колубуздан келишинче көмөктөшүп, командабыз менен ушул ишти алдыга жылдырган аракет кылып атабыз. Закир ага сизге дагы рахмат. Ушул сизге жардам деп ушул иш кылып атыпсыңар, үй салып атыпсыңар деп ушул агабыз колдоосун жөнөтүптүр. Агабызга салам айта барыңыз, чоң рахмат айтыңыз, рахмат. Мына ушундай. Мен бул үй боюнча мен ушул жерден токтотоюн. Мен кийинкиде сиздерге бөлүшөйүн. Эмне үчүн фундаменттер чоң болуп, караңыздар, тияка чейин фундаменттер куюлуп кетти. Мынол жагы мынол жака чейин куюлуп кетти. Бунун баардыгын кийинки видеодо эме кылайын. Анан мынол каптардын ичинде эмне бар? Буну дагы сыр кылып кийинкиде сактап коеюн. Себеби бул жерде иш кызуу болуп атат туугандар. Могул жерлерди тегиздеп тазалап алып туруп, эми үстүнө кирпичтерди жаабыз. Кутубек таксыр, тынч болуңуз. Эртеңки майрамдар менен ишти буйруса усталарыбыз мына кирпич келип калды. Эми усталарыбыз келип дубалды баштайт Кудай кааласа. Биз эми даярбыз. Рамазан айт, эртеңки айттарды өткөрүп алган болсок, эртелетип ушул бүтүрүш керек, тапшырыш керек, кийинки жумушка өткөрүш керек. Ишти чозуп жүрө бериш максат жок. Кыскасы, бала чака менен дуа кылып туруңуз эл журтка, көрүп аткан мекендештерибизге караңыз, ушу сиздин дарегиңизге океан арка башында турса дагы колунан келишинче көмөктөшүп атат. Баарына салам айтып дуа кылып туруңуздар үй бүлөңүз менен. Мына ушундай достор, мекендештер, эми бул могул лестница маселеси дагы Кудай кааласа чечилип калат. Мына Кутубек таксырдын эмгеги. Бул жака бул центральный көчө экен да, мына чакан тупик болгону менен канчалаган эл ушул жерден кирип чыгып, мындай болуп наракка беракка каттап турат экен. Жигиттер, кана кирпичти ташты баштадыкпы? Мен ушул жерден эфиримди токтотоюн. Бүгүн ушул азыр как раз балдар да чогулуп калды. Азыр кирпичти ташып беришибиз керек. Анан эртең Шакир ажынын берген кирпичинди айттан кийин ташып алсак, анан усталарыбыз келет, ишти башталат. Айттан кийин сиздерге фундаменттин отчетун, кийинки маселесин, кимдерден канча каражат келип атат, канча каражаттан канча калды, кандай жака иштетилип атат, анын баардыгын кийинки видеодо отчет кылайын. Азыр анткени список менин колумда жок эле. Шашылыш эле продукт таркатып жүргөн жерибизден шашып келип калдык. Кирпичти тосуп алып жүрүп кайра кетип баратабыз. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, тынч болуңуздар. Кармаган орозолор кабыл болсун. Кийинки Рамазан айына аманчылыкта Кудай таалам жеткирген болсун. Жакшылыкта жарышкыла, ушул видеону максимально таратыңыздар. Жок дегенде, урматтуу туугандар, мындай моральдык жактан колдоп туралычы, моралдык жактан, күн ысып атат, ооз чаңкап атат. Орозонун күнү бирок керемет өтүп атат иншалла. Баарыңыздарга ушул жакшылыктарды каалайт элек. Ассаламу алейкум.